Азыр мисалы үчүн мен бир нерсени айтып бергим келип турат да, балким кээ бирлерге жакпайт. Чыңгыз Айтматовдун, биздин ул жазуучубуздун чыгармачылыгы боюнча мен бир нерсеге сиздердин мындай бир назарыңарды бургум келет. Мисалы үчүн Айтматовдун чыгармаларынын дээрлик бардыгында жанагыдай сүйүү темасы козголот, жандай эмеспи? Гүлсарыда келет, деги Жамилянын өзүндө бар, бардыгында бар да. Анан сүйүү темасы Советтер Союзу учурунда балким ал убакта силер төрөлө элек болчуңар, жайбык темалардын катарына кошулган да. Коммунистик идеология болуп турган учурда сүйүү тема козголгон эмес дагы. Анан ошол убакыттагы мындай бир Советтер Союзунун идеологиясына кайсы бир деңгээлде туура эмес экенин билдирип чыгыш керек. Бул жазуучунун милдети, бул ойчулдун милдети болуш керек да. Айтматов мына ошол аркылуу ошол жердеги кемчиликти баяндагысы келген. Ал эмес мисалы үчүн Жамиляны алып көрө турган болсок, никелүү өзүнүн күйөөсү болсо дагы башка бирөөнү сүйүп калып, бул деген сөз Советтер Союзу учурундагы моралга каршы келген таптакыр акыл кабыл албай турган нерсе болчу да. Демек, а жерде саясий маселе бар эле. Мисалы үчүн жанагы орустун жанагы кээ бир жазуучулар ушул маселеге козголушкан. Бирок Айтматов мына ушул бир чекитти тандап алып, ошол боюнча ошол коомду жарып, ошол жердеги пикирди өзгөрткүсү келген да. Демек, чыгарманы окуп атканда эмнени айткысы келип атат деген. Балким азыркы учурда сүйүү темасы анчалык актуалдуу болбой калышы анткени биз да азыр барды көчөгө чыгып кеткен үчүн, демек бүгүнкү күндөгү жазуучу башка бир теманы өзүнө камтып алышы балким керек деген маселе келип чыгат. Бардык чыгармаларында ушул маселеге сөзсүз түрдө кайрылат. Ага кайрылбай койгон жерин мен дээрлик өзүмчө элестете албайм да. Ал эмес жанагыдай өлүм болуп аткан жерде дагы, кызычуу болуп аткан жерде дагы мына ушул тема сөзсүз түрдө камтылынган. Демек, урматтуу бир тууганым, ошол Айтматов эмне айткысы келген? Бизге Айтматов айткан, силер жашап аткан СССР деген чоң өлкөдө биз бактылуубуз деп аткан, бардык жакшы балдарга деп аткан түшүнүктөрдүн бардыгынан сырткары дагы башка түшүнүктөр бар. Мисал катары, мисалы үчүн адамдардын сүйүүсү дегенди бизге айткысы келип атат да. Анан жөн эле ушинтип качып кеткен экен, Жамиля кетип калган экен, Сейит ыйлап калган экен, анан тигиндей экен, мындай экен деген жөн эле бир жанагыдай окуялардын тизмелеши эмес, балким айтып аткан философиялык оюн маанисин билгенге сөзсүз түрдө эмне аракет кылыш керек. Ал албетте ошолордун кылган иштери туурабы, катабы, бул башка маселе. Ага мисалы үчүн молдокелдер албетте бул туура эмес, бул деген ойноштук кылды, астагфирулла, күнөө болуш керек десе, философтор өзүнчө бөлөкчө карайт. Ар ким арагандай караңгы укугу бар, урматтуу бир тууган. Ал эмес кээде жазуучу өзү айткан пикирди бирөөдөн алат дагы, аны биз окуп атканда балким жазуучу өзү күтпөгөн бир башка бир байлыкты бизге бериши мүмкүн да. Мисалы үчүн Имам Шафийдин Ар-Рисала деген китеби бар. Усул фикх боюнча. Анан ошону чоң аалымдардын бири айтат, Кудайдын кудурети ошол китепти көргөндө чындыгында мен абдан мисалы үчүн таң калдым. Урматтуу бир тууганым, бул китепти Имам Ал-Музани айтат да. Мен дейт 50 жылдан бери ушул Рисала деген китепти окуйм дейт. Ар жылы окуйм, окуган сайын ошол китептен өзүм мурда байкабаган, билбеген жаңы нерсени өзүм алып турам дейт. 50 жылдан бери. 50 жылдан бери, урматтуу бир тууганым. Анткени эгерде чын ниеттен жазылган жакшы китеп адамга кайра-кайра жаңы нерсени берип турат. Бирок биз балдарыбызга китеп окутканда албетте кыйналып калабыз, окушпайт. Анан мен өзүм уулум Абдуллага атайын Москвага барганда, Москвада бизге караган китептер көбүрөөк, ана китеп алып келип бердим. Биз көрбөйт. Ошо китептин киносун таап келип берсем, кинону көрүп, андан кийин кызыгып калып китепти окуп чыкты. Анан мен ойлоп калдым, демек биз ошо балдарга айтыш үчүн жакшы темадагы китеби дагы бар, киносу дагы бар нерсени бериш керек. Бирок бир нерсени биздин балдар түшүнбөйт. Китепти оңой эле 2 саатта көрүп коесуз, кинону деген фильмде. Бирок китепти окуш үчүн кээде балким 3 күн, балким 1 жума керек болуп калышы мүмкүн да. Бирок эстен чыгарбай турган нерсе, китептеги жазылган, мисалы үчүн бир чыгарма болсо, ошол чыгармадан кино тартылганда, ошол чыгарманын 100% толук камтып бере албайт. Анткени сөздүн керемети, сөздүн сыйкыры бул жана актерлук чеберчиликтин жогору тура турган маселе да. Эч бир театр, эч бир кино өнөрү китептеги бериле турган жанагы баалуулукту толук чагылдырып бере албайт. Балким кээ бир жагдайларын 60%, балким 70%га чейин, эгерде бүт эле жанагыдай бир шедевр болуп калган болгону күндү дагы толук түрдө камтып бере албайт. Демек, китептин өзүнөн алына турган баалуулук, урматтуу бир туугандар, мисалы үчүн өтө жакшы деп айтсак туура болот.